Кыргызстандагы көпчүлүк медреселерде окуучулар диний билим менен гана чектелип, мамлекеттик стандарттагы жалпы билимди онлайн форматта алып жатышат. Мындай көрүнүш өлкөнүн 7 облусундагы 21 медреседе жүргүзүлгөн мониторингдин жыйынтыгында маалым болгон. Бул боюнча Акыйкатчы институту маалымдады. Мониторингдин жүрүшүндө окуу жайларында уставдык жана каттоо документтеринин жоктугу, окуу программасынын мамлекеттик стандарттарга шайкеш келбегени, ошондой эле санитардык, медициналык жана өрт коопсуздугу боюнча талаптардын сакталбаганы аныкталган. Мындан тышкары бир катар медреселер юридикалык жактан катталган даректе эмес, башка жерде иш жүргүзөрү, ал эми окуучулардан алынган төлөмдөр расмий келишимсиз жүргүзүлөрү белгиленди. Анонимдүү сурамжылоого катышкан окуучулардын көбү мамлекеттик билим берүү стандарттардагы окууга толук мүмкүнчүлүк жок экенин, ошондой эле зордук зомбулукту алдын алуу жана мамлекеттик органдарга кайрылуу жолдору тууралуу маалыматтар жетишсиз экендигин айтышкан. Аталган мыйзам бузуулардан кийин Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева президентке караштуу дин иштери жана этностор аралык мамиле боюнча улуттук агенттикке, Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгына, башкы прокуратурага жана саламаттыкты сактоо министрлигине сунуштарды жөнөткөн. Улуттук банк эсептик ченди 12% деңгээлинде калтырып, чечим 28-июлда күчүнө кирди. Өлкөнүн негизги банкы дүйнөдөгү геосаясий чыңалуу, жакынкы чыгыштагы абалдын курчушу, Кыргызстандагы инфляциялык процесстерге таасирин тийгизүүнү улантып жаткандыгын, дүйнөлүк мунай рыногундагы баа өлкөдөгү импорттолуучу товарлардын кымбатташына алып келгендигин билдирди. 2026-жылдын башынан бери Кыргызстанда инфляция 6,5% түзүп, эсептик чен инфляциялык процесси жөнгө салуучу негизги финансылык куралдардын бири болуп саналат. Ал коммерциялык банктардагы насыялар менен депозиттердин пайыздык ченине түз таасир этет. Коммерциялык банктар өзүнүн пайыздык чендерин аныктап жаткан учурда улуттук банктын эсептик ченине багыт алышы кажет. Улуттук банктын эсептик чени жогорку болсо, коммерциялык банктардын насыялык менен депозиттеринин пайыздык чендери дагы жогору болот, төмөн болсо төмөндөйт. Соңку бир айда 1,5 миң айдоочу мас абалында машина айдагандыгы аныкталып, аларга 126 миллион сомдон ашык айыппул салынды. Бул тууралуу ИИМден билдиришти. Президент Садыр Жапаров мас болуп автоунаа айдагандарга жазаны күчөткөн мыйзамга быйыл 9-июнда кол коюп, ал 20-июндан тартып күчүнө кирген. Мында жаңы мыйзамга ылайык ичимдик ичип алып рулга олтурган айдоочу транспорт каражаттарын башкаруу укугунан 2 жылдык мөөнөткө ажыратылып, ага 80 миң сом өлчөмүндө айыппул салынат. Жол кырсыгына кабылып, адам өлүмү менен коштолсо 10 жылга чейин эркиндигинен ажыратылып, 12 жылга чейин транспорт каражатын башкара албайт. ИИМ Кыргызстандын аймагында массалык адам өлүмү менен коштолгон жол кырсыктары мас абалында унаа башкаруудан, карама-каршы тилкеге чыгууда жана ылдамдыкты көбөйүүдөн келип чыккандыгын билдирген. Жалал Абад облусунун Базар Коргон районундагы Чоң көл көлмөсүнө өспүрүм чөгүп кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдады. Кырсык тууралуу маалымат 27-июлда түшкөн. Окуя болгон жерге дароо 5 куткаруучу тартылган. Издөө иштеринин натыйжасында куткаруучулар 2012-жылы туулган өспүрүмдүн сөөгүн суудан чыгарып, райондук милицияга өткөрүп беришкен. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарандарды суу жээгинде эс алуудан коопсуздук эрежесин так сактоого чакырышат.